Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөгө келерден мурда 50 же 55 күн мурда пил окуясы болгон эле. Пил окуясы кандай эле? Меккеде Арабтын бардыгы тең көпчүлүгү Мекке Мукаррамага барып Каабатулланы айланып башташты. Айлангандан кийин падыша Абраха деген падыша караса бардык өлкөлөр арабтар ушул жака баратат, мен дагы бир имарат саламын деди. Имарат саламын, мага дагы адамдар келишсин деди. Анан кийин имарат салса эле ага эч ким барбайт. Ичи күйүп, эмне үчүн бардык эле ушул жака барат деп ачууланып, анан көптөгөн пилдерин чогутуп, аскерим мен ушул Каабатулланы бусам деп чыгат экен. Жолдо чыккан арабтардын анча-мынча кичинекей урууларын бардыгын таңкалап жок кылат. Мекке жака жакындаган кезде арабтардын малдары жайылып турган эле. Ушул бардык малдардын баарын өзүнө алып алат. Анан ошолордун арасында Абдул-Муталиб пайгамбарыбыздын чоң атасынын дагы 200 төөсү дагы бар болчу. Ошондо караса бардык Каабатуллага көптөгөн аскер, күчтүү бир аскер келаткан. Ал Хабашанын падышасы Нажаши тарабынан Абраха деген аттуу бир ушундай Ямандын падышасы болгон. Анан качанда Абраханын кабары Курайштарга жеткен кезде, ошондо Абдул-Муталиб өзүнүн уруусун чогутуп бардыгына кайрылып айтты. Коркпостон Меккени бошоткула. Каабатуллага Каабатулланы эч ким жыга албайт деди. Анткени Кааба Аллахтын үйү. Аллах өз үйүн сактайт деп айтты. Анан кийин Абдул-Муталиб Курайштын бир канча падышасын алып туруп, Абраханын өзүнө жолукканга барат. Абдул-Муталибдин пайгамбарыбыздын чоң атасы болгондуктан Аллах ага сүйүр берген эле. Ал өтө ажайыптуу сулуу эле, жылдыздуу киши эле, сүйүр берген эле. Болбосом Абраха ал дайыма тактада туруп сүйлөчү эле адамдарга. Сүйлөгөндө адамдар астында турчу эле, өйдөдөн ылдый сүйлөчү эле. Бирок Абдул-Муталибдин ушунчалык сүйрүү болгондуктан ал өзү кантип тактадан түшүп, жерге отурганын билбей калган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бардык ата теги таза болушкан. Эч кимиси жаман иш кылган эмес, зына кылган эмес. Бул пайгамбарлардын болгон шарты бирөө ушул эле. Отуруп маектешип сүйлөшүп жаткан кезде Абдул-Муталиб Абрахадан төөлөрүн сураган экен. Менин төөлөрүмдү мага кайтарып бер деген. Абраха таң калып сурады. Өтө таң калды. Мен сенден Каабатулланы сурайт го деп, Каабатулланы тийбей деп коп сурайт деп жатсам, сен өзүңдүн бир төөлөрүңдү эле сурап жатасың деди. Дегенде Абдул-Муталиб айтты: "Мен болсо төөлөрдүн ээсимин" деди. Ал эми Кааба анын өз ээси бар. Ал Каабанын ээси Аллах. Алла өзүнүн үйүн сактайт деп айтты. Анан кийин Абраха өзүнүн аскерлерин баарын чогутуп, эми Каабага келаткан кезде Абдул-Муталиб Каабага барып дуа кылды. Ыйлап дуа кылды: "Я Алла, бул пенделериң өзүнүн жайын сактайт. Бул пенделериң сен үйүңдү бузабыз деп келатышат. Я Аллах, өз үйүңдү сактагын. Жаман адамдардын жамандыгына сактагын, я Алла" деп дуа кылып кеткен эле. Бирок Абраха ал Каабатулланы бусам деп көптөгөн аскерлер менен, пилдер менен астыга келаткан кезде Аллах субханаху ва тааля асмандан Абабил деген аттуу чымчыктарларды Аллах таала жөнөттү. Ар биринин тумшугунда шагылдар бар эле, майда таштар бар эле. Ушул аскерлерге таштаган кезде бардыгы тең жаны чыгып атты. Башына кирсе бутунан чыга турган таштар эле. Аллах өз үйүн кичинекей чымчыктар менен, кичинекей чымчыктын тумшугуна баткан кичинекей таштар менен Аллах сактап койду. Аллах сактайм десе, Аллах сактап кое берет. Аллах сактабайм десе,
канча нерсеге коргонбогун, канча күчүң болсун, канча байлык бийлигиң болсун, Алла сактабайм десе эч сактана албайт. Ошондо ушундай келаткан аскер кыйроого учурады. Акыры ушул таш Абраханын денесине тийип, денесине жара чыгып, ушул жарасынан кан, ириң суудай агып баштады. Анан кийин анын ар бир мүчөсү бөлөк-бөлөк болуп шылынып түштү. Акыры анын көкүрөгү жарылып, жүрөгү сыртка чыкты. Ошондо гана анын акыркы деми токтоду. Алардын бардыгы тең, жүргөнүн бардыгы тең ушактан өлгөн эле. Анан кийин Аллах Таала бир сел жөнөтүп туруп, өлүктөрдүн бардыгын агызып дарыяга куюп салган. Ушинтип Аллах субханаху ва таала Каабатулланы Аллах Таала ушинтип сактап койгон.